Кандайсыздар достор, барыңыздар менен амандашып жайдын аптап ысыгында кайрадан дагы бир подкастты баштап отурабыз. Сиздер менен мен Аку жана Мирел. Салам достор, Мирел дагы силер менен ушул жерде биз болсо 10 мүнөттүк подкастта силер менен ушундай кандай десем маек түзүүгө аракет кылабыз. 10 гана мүнөттүк убактыңызды бөлүп коюңуз. Болгону чай кайнап кеткенче эле күтүңүз. Анан бирок бир күнгө керектүү сонун маалыматтарды, жан дүйнөңүздүн азыгын ала аласыз. Анан негизичи Мирел карап отурсаң 10 мүнөттө биз эч нерсени деле кыйратып жетишпейсиң. Кээде телефонду бир чукуп анан чукулап кайра койсоң 10 мүнөт пат эле өтүп кетет. Өтүп кетет чынында. Же болбосо азыр дегенче 10 мүнөт өтүп кетет. Бирок ошол учур 10 мүнөттү пайдалуу дагы коротуп койсо болот. 10 мүнөттү ошол кандай десем пайда эмес, анан айтасыңыздар. Пайдалуу болду десеңиздер комментарий кылды жакка айтып кетиңиздер. Эси пайдалуу болгон жок десеңер, мындай керек, мындай жөнүндө айтышыңар керек десеңиздер, анда дагы ошону да жазыңыздар, тартынбаңыздар. Анткени биз ошентип чогуу өнүгүп өсүп турабыз. Анда эмесе мен эстеп кеттим бир нерсеничи, азыр ошону пайдалуу эмеспи дегеничи. Өзүңөрдү пайдалуу деп сезип көрдүңүздөр беле? Өзүңдүбү? Пайдалуумунбу, кандай мен бул дүйнөгө же болсо бир коомго өз пайдамды алып келип атамбы деп ой жүгүрүп көрдүңүр беле? Мындай болсочу Мирел, адамдар сага сенден бир жардам керек болгондо гана эстесечи. Мен ушундан мурун тарынчымын отуруп алып, менден акча сурагайсыңар, тинткенде эле дегенечи. Керек болгондо эле чаласыңар деп эстейсиңер. Мен ден соолугум кандай, эмне кылып атам, эмне эстебейсиңер деп. Анан кийин убакыт өткөн сайын түшүндүм да. Бул чынында азыркы убакытта ошондой экен да, мындай сүйлөшөсүң көп учурда деле, бирок ошондой керектүү убакытта сени эстегенде бул өтө кандай десем бир жакшы эле нерсе экен да. Анткени баары сенден жардамды күтө алат. Ушундай тыянакка жеттиңби? Деп ушул убакытка жетип калдык. Карып бараткан турбайсың? Баарыбызга келеткен ал. Эмне себептен Мирел пайда жөнүндө сөз кылып атканын билем, анткени биз бүгүн ушул ыктыярчылар жөнүндө сөз кылалы деп атабыз, волонтерлор деп коет эмеспизби? Волонтерлор кимдер, эмнеси менен жакшы, эмнеси менен плюс жактары бар, минус жактары бар айтар. Негизи волонтерус бул добровольный же болбосо ыктыярчы, өз эрки менен деген сөздөн келип чыккан экен. Эң өзгөчө бул кандай десем бекер иште деген. Бекер. Жардам берүүгө кошсок болот ушунда. Алар бардык жагынан өзүнүн жардамын аябайт, акча каражатты чогултат, официалдык түрдө кайсы бир элдердин граждандык учурларында баягы коомдорго катышат экен. Эң башкысы сен айта кеткендей булардын бардыгы акчасыз же бекер. Бекер. Негизи ушул ыктыярчы болуу же волонтер болуу негизи психологдор менен негизи коом менен айтылат да. Бул адамдын кандай десем бир толугуна жеткен учуру дейт да. Анткени адам болсо көрөт да, ойлонот да, мен бул жака керекмин, жардам беришим керек, мага акчасы кереги жок деп, мындай ушундай кандай десем адам өзүнүн ойлобой башка элдерди ойлогон учурда болот экен да. Бирокчу Мирел, мен ойлоп коем, ушундай деңгээлге жетиш үчүн адамдын жашоосунда мындай негизги жана муктаждыктардын пирамидасы бар го. Тамак аш биринчи эң негизгиси. Андан кийин кийим кечек, анан 3-чү орунда билим деген. Ушул 3 жок дегенде 3 тепкич камсыздалган болушу керек. Же болбосо мисалы балдарымды кантип багам деп атса, ал кантип волонтерлук менен алектенет деген суроо да. Ооба. Кээ бирлер волонтер болгондо кандай десем бул ошонусу бар, бирок бул жашоодо дагы бир нерсе жетишпейт же мындай толугу менен кандай десем сезбейт, ушундай кандай сезимби же ментальнабы же кандай толуктукка жеткен жок да адамчы. Ошондо ойлонот экен, эмне кылсам барып жардам берип көрөйүн, бир нерсе чыгыш мүмкүн, өзүмдү мындай жакшы сезип каламбы деп ушундай көбүнчө депрессиядан да чыгып волонтерство бул жардам берет экен. Эмне үчүн айтып атпайсызбы? Волонтерство бул эң учурда өзүңдүн адам өз каалоосу менен жардам берүү. Эгер сени алып туруп мока иште десе, акчасын тамак ашын эле берем десе, анда бул волонтерство эмес, сени кыйнап иштетип койду. Эгер сен өзүң каалап, мисалы, ушундай кыйынчылыгы болуп аткан же мурун Турцияда болбоду, канча деген волонтерлор жөн эле өз акчасы менен барып адамдарды жардам берип куткарууга барышты да. Ошон үчүн бул дагы психологияга дагы, эмоционалдуу акыбалына дагы адамга жардам берет экен. Волонтерлуктун же ыктыярлуулуктун кандай түрлөрү бар? Бул социалдык, экологиялык, маданий, спорт жана медицина тармагында волонтерлор болуп келет экен. Бул алардын түрлөрү. Волонтер эмне кылыш керек деген суроо жаралат да. Бул ар кандай адамдарга, улгайган адамдарга,
мүмкүнчүлүгү чектелген, үй жайсыз, жетим жесир балдарга, жесир аялдарга, маданият жаатында, үй жаныбарларга жардам берет. Айтор ушул баардык жаатта, баардык тармакта жардам берет экен. ооба, жардам берүү негизи бул дүйнөдө көп нерседен куткарып, жардам кандай десем, кайда бутка турууга өлкөлөрдүн кээ бирлерине адамдардын бул өтө жардам, ушул жардам берүүдөн эле, волонтердон эле көп нерсе болгон да, жакшы нерсе. Ошон үчүн кандай десем, жардам берүүгө адам даяр болсо, ал ойлойм волонтер оңой эле боло алат го депчи. Анткени болсо көп учурда волонтерлор деген бул кээ бирлер ойлойт экен, волонтер десе анда мен адамдарды куткарам, мен көп нерсени жакшылагам десе. Жок, көп учурда бул волонтер болуу деген көбүнчө мындай кыйналган, кыйын жумушту кылуу да. Өзүңдүн убактыңды, өзүңдүн оюңду, өзүңдүн ден соолугуңду сен кандай десең арнайсың да бугачы. Курмандыкка бергендей эле болуп калат экенсиң да. Анда волонтердун кандай плюс жактары бар дегенде, буларда эмоционалдык шыктануу деп айтамбы, удовлетворение. Ооба. Эмоционалдык өзүн өзү шыктандыруу болот экен. Алар ким жардамга муктаж болсо аларга жардам берип, ошонун артында кубаныч алышат экен. Андан кийин волонтер болуп баягы сенин дипломуң жок, билимиң жок деле иштей берсең болот. А эгерде сенде кандайдыр бир билимиң бар болсо же ушундай курстарды өткөн десең, анда сенде жаңы перспективалар ачылат экен. Бизде болсо жана ЮНИСЕФ деген эме бар го, волонтер, алар жыл сайын волонтерлорду алып турат. 16 жаштан 50 жашка чейин алып турат экен. Кыргыз тили, орус тил билгениң эле жетиштүү экен негизи. Бирок болсо сен англис тилди да билсең, бул өтө жакшы дейт да. Анан кийин 16дан 50 жашка чейин ушундай, кандай десем, алар адамдарды алып, ар кандай ушундай өлкөнү Нарынга, Таласка, Жалал Абадка, Ошко, ар кандай көлгө ушинтип жиберип турат экен да. Себеби эмнеси десе, анда бул кандай десем, Кыргызстандын ушундай оор абалдагы жанагы керектүү жерлерден акча төлөп бере албайсың, же алар болсо бул үчүн даяр эмес барган ушундай алыс жерге. Бирок волонтерлор мындай кыска убактысын бөлөт да. Мисалы сен өмүр бою иштеп сен жиберсе, сен кыйналып кетесиң, сен каалабайсың да. Бирок сени 1 жылга 2-3 айга жиберет экен, волонтер болуп чакырат экен. Анда сен 2-3 ай мен өз жашоомду, убактымды бөлүп коеюн деп ал даяр болуп барып бүт кылган ишин кылып, ушинтип бири-бирине жардам берет экен. Эмне десе, волонтер болуп айтылып атпайбызбы? Эмнеси плюстары кандай десе, бул кээде жашоого маани берет экен да. Сен маанилүүсүң, сен керектүү экенсиң, сенин жардамың, сенин кылган ишиң адамдарга ушундай керектүү экен дегенди түшүндүрөт экен да. Мына сага. Негизи биз угармандарыбыздан сурайлычы, ушул сиз ыктыярдуу, мындай өз ыктыярыңыз менен кимдир бирөөнө жардам берип, жашооңузда ушундай волонтерлуу болуп көрдүңүз беле? Болуп көрөм деп кызыгасызбы? Волонтер болуунун кандай минус жагы бар деп ойлойсуз, кандай плюс жагы бар деп ойлойсуз? Мына ошол тууралуу дагы өзүңүздүн пикириңизди жазыңыз. Анда эмесе дагы бир нерсени кошуп кетейин. Негизи волонтерство деселе бул сени кара жумуш кылдыртып, тиги кылбайт. Көп учурда бул волонтерлдуу, бул эмоционалдуу жанагы адам менен сүйлөшүү, маектешүүгө сен ушул опыт алат экенсиң да. Сен андан тышкары дагы кээ бир волонтерлорду ушундай бир профессияга керектүү жерлерге отуруп коюш мүмкүн экен да. Мисалы ошол эле видео монтаж кылып, сүрөткө тартып, бир нерсени ойлоп чыгарып, мисалы Африкада жана сууну кантип чыгарышат демешсин. Жана медициналык жактан дагы адамга биринчи жардам берүү, укол саюу, ошондо өтө бул бир эле волонтерство. Силер өзүңөрдү эмеге кандай десем арнайсыңар, ооба. Бирок андан тышкары силер өзүңөргө да көп нерсени кабыл алат экенсиңер, үйрөнүп алат экенсиңер да. Бул өтө жакшы бир платформа экен үйрөнүүгө, жакшы жаңы нерселерди. Баягы күнү мисалы баягы жакынкы пандемияларда биздеги волонтерлор канча деген жакшылыктарды кылды, элди баягы сактап калганга жардам беришти. Убакыттын соңуна чыгып калды. Волонтерлукка кызыгасыз, бул жака жазып коюңуз. +1 301 760 60 70 сандары WhatsApp номурубуз. Ал жака да сурооңуз, суранычыңыз болсо кайрылыңыз. Жана аны менен катар Алкитап чекит медиа сайтына да катталып кеткенди унутпаңыз. Анда эмесе кийинки подкасттарда кайрадан биз менен угушасыздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.